Бурайма Машаева ак халатына так жугузбай өзүнүн кесибин сүйүп шаардык төрөт үйүндөгү ара төрөлгөн балдарды жандандыруу бөлүмүндө улуу медайым болуп эмгектенип келе жатканына 30 жылдан ашуун убакыттын жүзү болду. Каарманыбыз өзүнүн эбегейсиз зор эмгеги менен түштүк аймагынын ар тарабынан келген ай күнүнө жетпей төрөлгөн балдарга жакындан кам көрүп, жылуу мамилеси, камкордуу менен өз мээримин берип келет. Алгач эртең мененки жумуш эне баланын саламаттыгына көңүл буруп, жакындан көмөк көрсөтүүдөн башталат. Биз барган тапта дагы алыскы аймактан келген наристенин абалы менен таанышып, ден соолугу, салмагы, абалын текшерүүдөн өткөрүп жатканына күбө болдук. Кадамжай районунан кече бир от болду. 1,5 килограммдык бала. Эми бул жерде өзүнүн эсин алып, жакшы состояниясына келгенде чыгарабыз. Эне сүтү менен эмизебиз зонд аркылуу. Азыр эмгидей состояниясы боло элек. Бара-бара эмизип, эмчек сүтү менен эмизип, зонд менен өзүнө келтирип алгандан кийин өзүнүн эмчек сүтүнө да үйрөнөт. Анан күнүмдүк канча грамм кошконун биз өлчөп карап турабыз. Аталган төрөтканада өз убагына жетпей ара төрөлгөн эмиз ымыркайларды каарманыбыз көз алдынан кароодон өткөрүп, эч кандай кошумча азык заттарсыз эле эне сүтү менен камсыздандырууда. Алгачкы келген күндөн тартып эле наристелер акырындык менен 100 граммдан салмак кошуп келүүдө. Айына жетпей төрөлүшөт. Айына жетпей, бул жакта эми айына жетпей весине төрөлөт да. Бул жана весине жеткизип, жакшынакай кылып, торолду, анан кийин үйүнө узатышат. Жакшы узатышат, эми бизге дагы кичине бар үйгө кетишибизге. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз азыр шаардык төрөт үйүндөгү ара төрөлгөн балдарды жандандыруу бөлүмүндө турабыз. Менин жанымда азыр эки эгиз төрөлгөн, алар дагы айына жетпей калган, ошентсе да алар салмак кошуп калды. Аттары болсо Айтурган жана Бектурган. Буларды терең анализдеп, карап, мына ушул жерде көп кеңештерин берип, өзүнүн көп жылдык тажрыйбасын бөлүп жаткан Бурайма эже дагы мына ушундай болгон наристелерди күнүмдүк ишинде анализдеп, карап, аларга болгон кеп кеңешин жүргүзүп жаткан убагы. Жумушка убакытка так болгон Бурайма эже тартипти бекем сактап, кесиптештердин алкоосун арзыган. Ар бирине өзүнө тийиштүү жумушту бөлүп берип, андан соң күн сайын натыйжаны сурап, жыйынтык алып турат. Алган анализдердин баардыгы келдиби? Баары кредиттелерби? Балдардын ичинен температура шиктетүүнү болгон жок. Көп жылдык мээнети текке кетпей, саламаттыкты сактоонун мыкты наамына татыган. Жамаатташтары анын эмгекчил, көп жылдык тажрыйбага мол, чыныгы кесипкөө экендигин жогору баалашат. Бир ишти ошол эми баштаса акырына чыгат. Ошо акырына чыкмай сайын отурбайт дагы, эч ким үйүздү дагы эме кылдырбайт. Ушул ишиңерди бүткүлө деп, ошол эжеден көп үлгү алабыз. Айткан сөздөрүнө, аял катары дагы өтө күчтүү аял. Эне менен баланын саламаттыгы үчүн күрөшүп, кан басымынан тарта түзүлгөн шарттарына чейин ар мүнөт сайын кароо жүргүзүп турат. Анан албетте өз кесибинен баар таап, ак эмгек үстүндө, эң негизгиси эл кызматында жүргөндүгү менен сыймыктанат. Жашоо жарык сен бар үчүн аялзам, сен өмүрдүн чырагысың аялзам. Ар бир медайым келген балдарды өзүнүн баласындай, өзүнүн бир туугандай жакшы көмөк көрсөтүп карашат. Биздин ушул мен өзүмдүн коллективим менен аябай сыймыктанам. Ушул балдарды ар бир аял келгенден кийин коркуп келишет, кетип атканда сүйүнүп кетишет. Балдардын колтугуна кысып, жакшына сүйүнүп, аталар дагы сүйүнөт, энелер дагы сүйүнөт. Биринчи төрөлгөн кезде 1 килограмм 250 төрөлгөн. Адан кийин өзү вес таштайт 1-2 күн. Вес таштады, одан кийин эми Кудайга шүгүр азыр вес кошуп атат. 20 граммдан 30 граммдан кошуп, азыр эми 1 килограмм 745 болуп калды. Эми Кудай кааласа 1,5 болсо чыксак керек. Ошо нормально, баары жакшы карайт.
Мейирман айымдар тарабынан көрсөтүлгөн мамиле баланын өсүп кетишине жакындан жан үрөп, өз балдарындай караганы жаш энелердин дагы ыраазычылыгын табууда. Балам бактым, балам базарым. Ар бир балага терең кам көрүп, мына ушул өзүнүн эне сүтү менен папестеп баккан ак халатчандардын эмгеги ат көтөргүс десек жаңылышпайбыз. Ар тараптан жада калса түштүк регион боюнча жалпы келген ара төрөлгөн балдарды мына ушул жерден жандандырып, андан соң гана үйүнө жиберишет. Улан Момашеров, Эмиль Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы үчүн.